Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында каралган мыйзам долбоорлору, кабыл алынган чечимдер жана эл өкүлдөрү көтөргөн актуалдуу маселелер тууралуу айтып беребиз. Эфирде сиздер менен мен Айым Кеңеш кызы. Жогорку Кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев 20 июнда Жалал Абад облусуна иш сапары менен барды. Жумушчу сапарынын алкагында бир катар район шаарлардагы социалдык объектилердин абалы менен таанышты. Бергилей кетсек, жумушчу сапардын жүрүшүндө төраганы Жогорку Кеңештин депутаттары Алтынбек Кылычбаев, Талайбек Масабиров, Мавлюда Калбердиева, Жылдыз Курманалиева, Венера Салямова, Чопонбай Улуу Бекмырза, ошондой эле тиешелүү министрликтердин өкүлдөрү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери коштоп жүрүштү. Жогорку Кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев Жалал Абад облусуна жасаган жумушчу сапарынын алкагында Манас шаарындагы Базар Коргон жана Сузак райондорундагы бир катар социалдык объекттердин абалы менен таанышты. Алгач төрага Манас шаарына караштуу Ладан Кара айылында бала бакча курууга бөлүнгөн жер тилкесин көрүп чыкты. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан калктын санынын өсүшүнө байланыштуу мектепке чейинки билим берүү мекемесине болгон муктаждык жылдан жылга күчөп жаткандыгы белгиленип, бала бакча куруп берүү өтүнүч айтылды. Садик үчүн багытталган соц объектибиз бүгүнкү күнгө чейин документтер даярдалган эмес экен эле. Мына кечээ Куда кааласа госактылардын бүт тиешелүү документтерди бүт баарысын дайындадык. Андан соң Марлен Маматалиев Сузак районунун Бостун айылында жайгашкан Кенжаев атындагы номер 30 жалпы билим берүүчү орто мектебинин абалынан кабар алды. Жол кошуунун жүрүшүндө мектеп авариялык абалда экендиги, ага карабай окуучулар 3 нөөмөт менен билим алып жаткандыгы айтылып, жаңы окуу корпусун куруу зарылдыгы белгиленди. Заключениясын МЧСке береберсин. Сиздер анда проектсин кайрадан 375ке ылайыкташтырып кайра оңдогула. Оңдоп туруп андан кийин ана Минфинге жүрүп. Андан кийин биз уже Минфинден сурай баштадык. Акчасын берүү боюнча, куруу боюнча ал уже биздин проблема да. Жергет айылындагы участкалык оорукананын бул имараты дээрлик бир кылымдан ашуун убакыттан бери жергиликтүү тургундардын саламаттыгына кызмат кылып келет. Фин тибинде курулган айылдык бейтапкана эскирип, заман талабына жооп бербей калгандыктан бейтаптарды кабыл алууда жана медициналык кызмат көрсөтүүдө бир топ кыйынчылыктарды жаратууда. Төрага Марлен Маматалиев имараттын учурдагы абалы менен жеринен таанышып чыгып, айылдыктардын саламаттыгы үчүн күнү түнү кызмат өтүп жаткан бул мекемени жаңылоо мезгил талабы болуп калганын айтты. Акыбалы өтө оор экен. Жылдан жылда ремонт кылат экен, бирок ал ремонттун уже керектүүлүгү жок экен. Аны кандай кылса болот эле? Мисалы, эгерде ал больницанын бүгүн ошол тийиштүү жерге как ФАП катары деле которуп койсо болот экен да. А эгерде ФАПка которо турган болсо, анда бизде сөзсүз түрдө эле республикалык бюджеттен эмес, бизде бир топ араб фонддор жардам берип атпайбы? Анда алар аркылуу деле ал ФАПты давно эле куруп койсо болот эле да. Азыр биз бир жумалык чечим чыгарып бергиле, министрликтин өзүнө айттык. Биздин адистерибиз здравоохранение өздөрү айтып берсин. Ооба туура бул жерге ФАП боло турган болот десе, анда биз ал ФАПты биздин фонддор аркылуу же өзү жардам сурап тез эле бир жылда куруп койсо болот. Марлен Маматалиев ошондой эле ушул эле айылдагы Орозалиева атындагы номер 11 орто мектептин абалын көрүп чыкты. 1965 жана 1979 жылдары курулган 2 окуу корпусу тең эскирип, капиталдык оңдоп түзөөгө муктаж. Бирок каражаттын тартыштыгынан улам мектепти жаңылоо маселеси көп жылдан бери чечилбей келет. Натыйжада окуучулар менен мугалимдер заман талабына жооп бербеген шартта билим берүү процессин улантууга аргасыз. Биз азыр бул экинчи корпусу турабыз. Муну азыр бара туруп биринчи корпусу. Биздин айыл өкмөт мына ушу жаңы мектеп ордулуп, мына жерден Умаров көчөсүнөн жака чыккан жол уланат. Жумушчу сапардын жүрүшүндө Марлен Маматалиев Сафаровка айылындагы Жоомарт Бөкөнбаев атындагы мектеп комплексинин жана анын алдындагы бала бакчанын абалы менен да таанышты. Имараттардын эскилиги жетип, билим берүү үчүн заманбап шарттарды түзүү зарылдыгы куч бойдон калууда. Жолугушууда мектепти капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүү жана жаңы бала бакча куруу маселелери көтөрүлүп, бул багыттагы иштерди тездетүү зарылдыгы белгиленди. Сузак округундагы жана ошондой эле Базар Коргон округунун үстүнкү жагындагы округдардын депутаттардын чакыруусу менен мына биз бүгүн толук түрдө элди кыдырып келдик. Ошол жерде көтөрүлгөн эң оорчундуу көркөйгөйлөрдүн бири бул социалдык объекттердин курулушу бүгүнкү күнү. Албетте мамлекетибизде азыр жакшы нерселер болуп атат, көп инфраструктуралык биздин социалдык объекттер курулуп атат, бирок ошол эле учурда 30 жылда топтолуп калган экен, мына биз дагы эле көрүп атабыз да. Кайсыл регионго барбасак, тилекке каршы ошондой объекттер көп экен. Бир жагынан болбогон эле бир бюрократиялык кагаздардын негизинде
жүргүбөй келсе аларды жүргүзгөнгө мына биз түрткү болуп келдик деп айтсак болот. Парламент башчысы ошондой эле октябрь айылындагы номер 21 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратынын жана Мичурин атындагы номер 9 орто мектебинин абалы менен таанышты. Айрыкча саламаттык сактоо мекемесинин шарты талапка жооп бербей турганы айтылды. Элдин ден соолугуна кызмат кылган мекеменин заманбап шартта иштеши бүгүнкү күндүн маанилүү маселелеринин бири. Мына ушу Сабиров көчөсү силер азыр негедир жок кылып коюпсуңар. Бул шагыл төшөлүп, толук кандуу жол болду. Бул титулда деле турат, силердин титулуңарда. Мына жол, силер шагыл жолун төгүп туруп, эме кылгансыңар. Анан кийин азыркы суранарыбыз элдин эмне дегенде мына жака кириш керек да. Жалал Абад аэропортунун курулуш иштерине байланыштуу Жыгач Борбон айылына айданма жол курулушун бүтүрүү көйгөйү жолугушууда көтөрүлдү. Ал эми Кошкоргон айылындагы спорт комплексин курууга бөлүнгөн жер тилкеси жана Сайкоргон айылындагы Колдошов атындагы жалпы негизги билим берүүчү мектебинин абалы да каралды. Бүгүнкү иш сапарда төрага баштаган депутаттар 13 объектти кыдырып, алардын көйгөйлөрүн жеринен көрүштү. Бүгүн агрардык саясат, суу ресурстары, жер казынасын пайдалануу, экология жана айлана чөйрөнү коргоо боюнча комитетинин кезектеги жыйынында өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө мыйзам долбоору каралды. Документ Кыргызстандагы геопарктардын наамын өзгөртүүгө багытталган. Кененирээк кийинки материалда. Жыйында баяндама жасаган демилгечи депутат Камила Талиева өзгөчө корголуучу эс алуучу жайлар, табигый аймактар даражасынан чыгарылып, өзүнчө наам менен бекитилерин билдирди. Анын айтымында азыр биздин өлкөдө Мадыген жана Тески жаратылыш парктары иштеп жатат. Мамлекетибизде геопаркты түзүү, башкаруу, коргоонун бирдиктүү мыйзамдык негизи бекилет бул мыйзам менен. Жаратылышты коргоого жана инфраструктураны өнүктүрүүгө, эл аралык гранттарды тартууга, сырткы каражаттарды тартууга жол ачылат. Туруктуу геотуризм аркылуу айыл жергесинде жаңы жумуш орундарын түзүү жана ички миграцияны токтотуу болуп саналат. Табигый мурастарды сактоо менен бизге экологиялык билим берүүнү, илимий изилдөөлөрдү жаңы деңгээлге чыгаруучу мыйзам болот. ЮНЕСКО тарабынан 51 өлкөгө, бүткүл дүйнөгө таза абадагы жаратылыш эс алуу жайы наамы берилген. Эгер тиешелүү мыйзам кабыл алынса, Кыргызстанда 20дан ашуун объектилер ушул наамга ээ болот деп белгилешет демилгечилер. Аларды өнүктүрүү үчүн ички түзүмдөрдү жакшыртуу жана байланыш тутумдарды куруу маселеси көтөрүлдү. Жекечкилерди башын бирдирип, аларга шарттар түзүп, жердин арендасы жок жерлерди берип, инфраструктурасын чечип берсе, ишкерлер өздөрү эле шарттар түзүп берсе, жакшы болот эле. Себеби бүгүнкү күндө ушул геопарктардын жандарында, ушул кол жерлерибизде башталган курулуштар, эл аралык стандартка жооп бербеген ар кандай көнөгүлөр жана санитардык абалга талап жооп бербеген жайлар көп да. Ошону биз баарыбыз көзөмөлгө алып, эл аралык стандартта шарттар түзүп, ушу биздин кол жерлерибизди монетизация кылышыбыз керек да. Комитеттин мүчөлөрү өлкөбүзгө келген туристтердин санын көбөйтүүгө байланышкан сунуштарын айтып, аталган багыттагы маалыматтык саясатты күчтөндүрүүгө чакырды. Кыргызстан уникалдуу өлкө болгондуктан 4 мезгил бар. Ошол эле кыш, жай, канчалаган дүйнөдөн келген туристтерди ар кандай багыттардагы биздин өзүбүздүн кооз жерлерибизди кайсыл багытта тартабыз. Мисалы кимдир бирөө ошол биздин ысык көлүбүзгө келет, кимдир бирөө Сары Челекке келет. Буйруса бул биздин мамлекетибизге туристтердин канчалык деңгээлде көп келгени бул түзмө-түз мамлекетибиздин экономикасына, бюджетине чоң салым кошот. Канчалаган мисалы жумуш орундары түзүлөт. Мамлекетибизге чоң бир пайда алып келүүчү мыйзамдардын бири деп айтсак болот. Жыйындын соңунда мыйзам долбоору 3 окууда кабыл алынды. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыкты. Парламенттин ишмердүүлүгүндөгү маанилүү окуялар жана кабыл алынган чечимдер тууралуу кеңири маалыматты Кеңеш КЖ расмий сайтынан, ошондой эле YouTube, Instagram, Facebook жана Telegram баракчаларыбыздан алып турсаңыздар болот. Эфирде мен Айым Кеңеш кызы болдум. Кийинки чыгарылыштарда кайрадан жолукканча аман эсен болуңуздар.